Сонда 2000-1800 ел кыйналат бuyokta эртеги ошо ундарына мындай чыгым тартат да, ашча эле кымбат алып басып атат да. Дүрбүлөнгө түшкөн эл Жалал аш шаарындагы базарларда ун саткан дүкөндөрдүн жабык турганына, ачыктарында болсо баанын жогору экенине нааразы болушту. Абалды жөнгө салуу үчүн өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары, Жалал аш шаарынын мэри баштаган атайын кызмат өкүлдөрү рейд өткөрдү. Анда жабык турган айрым ун сатуучу дүкөндөр аштырылып, сатуучулар менен элге түшүндүрүү иши жүргүзүлдү. Барын ачабыз. Бул алып сатарлардын искусственный мүмкүндө бааны көтөрүп, эли дүрбүлөнгө ушулар салып атат. Бүгүнкү күндө эч кандай мындай көйгөйлүү маселе жок. Кудайга шүгүр, элди пейли тоңдошубуз керек. Ун жетишти, баары жетишти. Болгон алып сатарлар элди дүрбүлөнгө салып, граница жабылды, тигинде мындай. Эч кандай граница жабылган жок. Бүгүнкү күндө баардык карым-катнаш болуп атат. Болгону жана ооруга байланыштуу гана адамдарды өткөн тартиби гана күчөдү. Ал эми карым-катнаш соода сатып мурунку деңгээлде жүрүп жатат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Казакстандан азык-түлүктөр тоскоолдуксуз келип жатканын айтышканы менен ун сатып алуу басаңдаган жок. Кардарлар ундун бир мүшөгү 100 сомдон 500 сомго чейин кымбаттаган айтып, ошол эле маалда баасына карабай унду сатып алууга ашыккандар көп болду. Бийлик убада кылгандай эле бүгүн Жалал аш шаарынын өзүнө эле 130 тонна ун келди. Учурда ун мурдагы эле баасында сатылууда. Ал эми өз кызыкчылыгы үчүн элди дүрбөлөңгө салып, бааны негизсиз жогорулаткан сатуучулар мыйзам чегинде жоопко тартылмакчы. Кече бир топ маселелер болуп аткан. Жанагы кошумча кылып сатып, элди дүрбөлөңгө салып, алар боюнча тийиштүү органдарга тапшырмалар берилген. Бул боюнча бул биздин көзөмөлүбүздө болот. Мындан ары ошондой туура эмес баягы бир айын кептерди улап, ашыкча бааны коюп сатып алган ишкерлерибизге чара колдонобуз. Кызыгы эмнегедир ун базарды тытмалаган элди бүгүн базардан кезиктире алган жокпуз. Сатуучулар болсо баанын жогорулап кетүүсүнө сатып алуучулардын өзү күнөөлүү деген пикирди карманууда. Азыр 28 сомдон ун келди, Таластан келди, Казакстандан өттү. Граница ачык эле, азыр кечеден бери ун түштү. Биринчи сорттун баасы 1,5 миң, Навайдын ундары болсо 1650 сом болот. Биз эми элге кече айтканбыз, эл ун көтөрүлбөйт, эл өзү эле көтөрүп, эл баягы мисалы оорудан корккондон мындай паника кылышты, элге түшүндүргөнбүз. Бирок алга карасаң эл жабылып келе берди, анан ошого байланыштуу жаптык бар жакты. Болбосо ундары жоголду, башкара албай калды элди, ушундой болду. Бүгүнкү күндө коңшу Казакстандан азык-түлүктөр анын ичинде унда эч кандай тоскоолдуксуз өтүүдө. Бирок коронавирус улам күчөп бараткандыктан калк арасында баары бир кооптонуулар жогору. Учурда Жалал аш шаарындагы облустук ооруканада 2 бөлмө коронавируска кабылган бейтаптарды карантинге алуу үчүн даярдалды. Ал эми материалдык резервдер фондунда зарыл болгон азык-түлүктөрдүн запасы бар экени кабарланды. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.